Bismillahirrahmanirrahim. Автокредит екі исламдан алса болобу. Ислам принцип каржылоолору менен алсаңыз болот. Ырыскы маселесин жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Ырыскы маселеси туугандар чечилген. Алла субханаху ва таала ар бир адамдын ажалын чечкендей эле ырыскысын да чечкен. Качан чечилген? Эненин ичинде 121 күндө чечилген. 4 айда. Ошол жерде 4 ай толук болгондо жан салынган, 4 нерсе жазылган. Жан салынган, 4 нерсе жазылган. Биринчиси ошол жерде жазылган ажалу. Бу дүйнөдө канча жашайт? Так. Экинчиси ырыску. Ырыскысы. Үчүнчүсү амалу, амалы. Бу дүйнөгө келип не кыласың? Төртүнчүсү саидун ав шакийюн, бактылуу же бактысыз. Бу дүйнөдөн энеден чыга элек, жарык дүйнөгө келе эле кете турган чечилип калган. Келлектен мурда эле кете турганы чечилген. Ырыскыбыз чечилген. Алла субханаху ва таала ырыскыны жоопкерчиликти өзү алган. Бирок мындай бир маселе бар, Алла таала адалдан дагы, арамдан дагы берет. Сыноо үчүн бул. Ошто бизге акыл берген сыноо менен. Бул суу, бул арак, бул суу. Мисалы да, бул уурулук менен келген, бул пешенеттер менен келген. Сыноо да. Бейиш дозокту эмне үчүн жараткан да? Татыктуу бейишке татыктуу кирсин, дозокко татыктуу барсын депчи. Албетте күнөө себептүү ырыскы кесилет деген туугандар. Үммөттүн ырыскысы таң эртеде деген. Бир хадисте койдо ырыскы бар деген. Не деген? Бир хадисте соодагерлердин чынчылдыгында ырыскыга береке бар деген. Албетте буга эми көп кандай болбосун. Намазда жана башка. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Эң биринчи исламга кирген Хадича энебиз болгонбу же Варака ибн Науфалбы? Ушул суроого жооп таппай койдум. Жок, Хадича энебиз болгон. Варака ибн Науфал Хадича энебиздин тайкелеринен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып барган Хадича энебиз ушу тасыкташ үчүн чочулап ошол мезгилде Жабраил периште келгенде кандай эле депчи. Атак Хадича энебиз. Эркектерден эң биринчи Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху, аялдардан эң биринчи исламды кабыл алган Хадича энебиз, жаш балдардан эң биринчи кабыл алган Хазрет Али разыяллаху анху. Устаз, кантип Аллага жакшы күмөн кылам, ар дайым эле жаман күмөн келе берет. Ушунун аты жихад. Ушунун аты жихад. Бул адамдын ошо шайтан азгырып келип атат. Сизинче буга карап Алла таалага жакшы күмөндө болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер Аллага кандай күмөн кылсаңар, Алла ошондой мамиле кылат силерге деген. Ошон үчүн Алла таала кечиримдүү, мээримдүү, баардыгына жакшы күмөндө болуш керек. Жүрөктүн кыжалаттыгын кантип кетирсек болот? Зикир кылыңыз. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла таала айтып атат, кабардар болгула, кулак салып окула. Алла тааланы эстөөдө гана жүрөктөр бейпилденет, кыжалатчылык кетет. Биз бирок зикирди жакшы кылайлы да. Эки жолу айтып эле туруп нар жакка баса бербей. Жок, телевизде айтып атканын кулагыбыз уксун. Ошонун маанисинде оюбуз болсун. Келимчегимдин боюнда бар, кандай амал кылышыбыз керек, Алла ыраазы болсун. Ясин окуңуздар. Ар-Рахман окуңуздар. Мына ушул эки сүрө өзгөчө. Ясин сүрөсү, Ар-Рахман сүрөсү. Өзүнө дагы, перзентке дагы. Эгерде буларды билбесеңиз, азыр мына эмелер бар, коюп койсоңуз дагы болот. Анан жатады сөз Ихлас Фалах Нас окуп, дем салыңыз. Келинчеңиз да дем салып жатсын. Биздин атабызга, агабызга мал союп Куран окутайлык дедик эле. Суро, мал сойгондо хатым кылып, анан мал сойдурсак болобу? Мындай, курбанчылыктын сообу өлгөндөргө жетет, бул талашсыз маселе. Мисалы атаңызбы, агаңызбы ким бу дүйнөдө өткөн болсо, ошого сиз бисмилля Аллаху акбар деп курбанчылык кылып, ушунун сообу жетсин десеңиз, бул баары жетет, бул талашсыз маселе. Макулбу? Албетте, хатым Куран окуу, бул дагы сообу жетет. Кааласаңыз мал союрдон мурда кылыңыз, кааласаңыз мал сойгондон кийин кылыңыз, ыктыярыңызда. Эч кандай немеси жок, талашы жок.
Bir adamdın ишканасы бар. Ошол ишканасынан өтпөй калган же туура эмес болгон айнек күзгүлөр чыгат. Ошолорду мусорго ыргыттырат. Ошолорду алып калса болобу? Миллиметр болгон быракты 1-2 тонна ыргытып бизге арзан берсе деле алабыз, бирок бербейт. Алып калсак эмне болот? Ошо күзгүлөрдү мечиттерге, дааратканаларга жасайт элек. Мындайда адам мусор катары ыргытат го. Ошол жерден любой нерсени ала берсеңиз болот. Пластик чогултасызбы, темир чогултасызбы, айнек чогултасызбы, бербесе бербей эле койсуз. Ал жака таштай берет, ошол жерден ала бересиз. Керектүү болсо ал бирөөнүн мүлкү эмес да. Бирөөнүн мүлкү эмес. Калтырып эле анал жерде Московский көлдө коробка таштап койду мисалы да. Кара коробка жакшы, өзү акча ал. Жөн алып алдыңыз. Бирөө ал болсо бирөөнүн мүлкү эмес. Атайы ошол жерге өзүнүн мүлкүнөн чыгарып таштап койгон да. Умар разияллаху анху ошолор бар, чоңдук билет экен го, Азыр бүгүнкү күнү мусор деле акча бирокчу. Мусор чоң талаш болуп атпайбы, акча талаш. Бул мусор бул акча экен да. Мен укканмын мына эмеде Италиянын мусорун ошол жерде бир 2 чоң мафия талашыптыр дейт. Неге десе, ошол мусорларды алганга эл дагы төлөйт экен. Мусорлары тирүү акча да экен, кандай болбосун эми. Эмне болсо дагы азыр мына сиздин сөзүңүзгө бул болот да. Так, дальше кет. Атам жакында өтүп кетти. Намаз окугандан кийин зикир намаз даараттын сообун атама багыштадым деп айтып жүрөм. Туура элеби? Эмне кылсам атама сообу көп барат? Эмне кылсам атама көп сооп пайдасы тиет? Туугандар мындай, биринчиден атаңызды рахматын алсын. Сиз мындай кылыңыз. Ар бир намаздан кийин Роббирхамхума кама роббаяни сагира деп дуа кылыңыз. Атаңызга Куран окуп дуа кылыңыз. Бир. Экинчиси, атаңыздын достору менен жакшы мамиледе болуң. Үчүнчүсү, атаңыздын туугандары менен жакшы мамиледе болуң. Ушунун баардыгы сообу Кудай кааласа, иншалла атаңызга тиет. Жол чыккандан кийин жел чыккандан кийин суу менен жууш шартпы? Жок. Эгер жөн эле адамдан жел чыга турган болсо, даарат бузулат, бирок суу менен жууштуктун кажети жок. Уктап калганда, кээ бирлеринде жаңы намаз окуп баштагандар, кээ бирлер уктап калса деле барып туруп, өзгөчө мына суукта истинжа кылып, анан простатит болуп баргандай ооруга кабылып калган учурлар болуп калат. Туугандар, жел чыкканда, же бирде канаганда, же ийриң чыгып калса, же уктап калса, bundan эгерде тиги улуу зара, кичи зарага барган жокпу? Ал жакты жууганын кажети жок истинжа кылганда. Ал качан мисалы улуу зара кылса, улуу заранын жайын, кичи зара кылса, кичи заранын жайын эле жууйт. Тазалап эле. Так, мен жакында Россияга кетип жатамын. Жумуш такси кылабыз. Өзүм 5 убакыт намаз окуймун. Ошого көп жерде окуганга жер жок болуп калса, машинада окуса болобу намазды? Фарыз намазды машинада окуса болбойт туугандар. Себеп бул жерде фарыз намазда сөзсүз кыбла, рүкү, сажда толугу менен болсун. Түшүп окуганга аракет кылыңыз. Ошол убакта алдына ала карап, манжадда важада ким менет кылса табат, ниет бекен болсо Алла жол ачат. Эч кыжалат болбоңуз. Кантип кыздарыбызга дем салсак болот? Кайсы дуалар окулат? Ихлас Фалак Насты окуңуз, Аятал Курси, Фатиханы окуңуз, Ясинди окуңуз. Өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бала чакага болгон дуасы бар. Ауду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак, жобосо ауду би калиматиллахи таммати мин шарри кулли шайтан ва хамматин ва мин шарри кулли айнин ламматин деген дуаны окуп көбүрөөк дем салсаңыз жакшы. Менде сизге алынган bir soru бар. Оз эки ачканга уруксат бериңиз дейт. Оз эки айтканга уруксат бериңиз. Улан дейби? Мейли. Ваниса? Бизди менен таанышпыз, 2 жыл жолукканбыз билесиз. Тиги өндүрүш кендир деген үстүндүк боюнча вопрос берейин дедим. Не жөнүндө? Өндүрүш кендир. Конопля деген. Өндүрүш кендир? Технический конопля. Технический конопля. Конопля деген. Сиз менен сүйлөштүк го. Караңгы. Колунда фатва бар экен билесиздер да. Бул тиги эмеден муфтияттан фатва алынган. Бул адалбы, арамбы деген.
Бул өсүмдүктүн Кыргызстандын аймагына прилагать этип атам да. Агрокультура катары киргизелик, өзүбүздүн алсырап турган экономикабызды көтөрөлүк, буну дүйнөлүк аренага, рынокко чыгарайлык, өзүбүздүн талкаланып калган өндүрүш тармагыбызды кайрадан жандандырайлы деп атам да, баягы экологиялык таза продукция мененчи. Бул өсүмдүктө 25 000 адал оокат чыгат. Анан бизде Кыргызстанда басмын доолук мусулмандар болгондон кийин 80% бизде мусулмандар да. Анан бул сизде болгон аалымдын биринчилердин катарында турган аалымдын өзүнүн жеке оюн анан шарият жактан кандай бул өсүмдүк боюнча жанагы өндүрүш кендир, өндүрүш кара бурай деген өсүмдүк боюнча. Ошол эки вопрос ушундай болчу да. Кандай кыласыз? Алла разы болсун. Шариятыбыз ден соолукту сактаганга, акылды сактаганга, динди сактаганга, наслди сактаганга, мал мүлктү сактаганга буйруган. Шариятыбыздын улуу максаты ушул бешөө. Сактоо. Ушунун бирөөсү ден соолукка эгерде зыян берсе, шарият муну арам кылган. Азыраак зыян берсе, макру кылган. Көбүрөөк зыян берсе, арам кылган. Ден соолукка. Мисалы сигареттики, наркотиктики, алкоголияныкы зыяндуулугу бүгүнкү күндө жөнөкөй эле исламда эмес, жөн эле академиктердер айтып атышат. Ушундай зыян депчи. Буну биздики бардыгы мурда эле арам кылган да. Азыркы эми сиз айтып аткан дарылык касиети кандай? Пайдасы. Же болбосо бунун азыркында зыяндуулугу кандай? Адамдын акылы айнып, биз эми наркотик чеккендерди адамды көрүп атпайбызбы? Ал өзүн унутуп калат экен, өзүн билбейт экен. Башкалар тиякта турсун, ал өзүн унутуп калыптыр, Ошого окшогондо мисалы арак көп ичкенди эле көрүп атпайбызбы? Апасы менен аялын ажырата албай калып атат. Ана мыналар сиздеги айтып атканыңыз жаңы терминдер бар. Технический дейбизби, универсальный дейбизби, очень полезный дейбизби. Мен айта беришиңиз мүмкүн да. Бул мен эми адис эмесмин. Ошондуктан буну курамы боюнча эгерде биз отурсак, жакшынакай кылып, мисалы карапчы, пайдасы, зыяны кандай? Мисалы нашатырный спиртти деле колдонуп атпайбы? Бунун медицинада бүгүн орду бар да, туурабы? Болбосо анда кандай операция болот эле? Ошондой эле мисалы жыландын уусу деле жаман. Бирок пчелиный яд, змеиный яд бул кандайдыр бир деңгээлде бул кайра пайдалууга келген жери бар да. Ошон үчүн жалпы элибизге, биздин келечек жаштарыбызга ушуну карап туруп, курамы, ушунун пайдалуу, зыяндуу карасак, анан бир чечимге келсек жакшы да. Бүгүнкү мен азыркын мен билбейм азыр технический. Бул өсүмдүктүн наркотикалык затын түшүрүп коюшкан да. Буну нольго алып келип койгон. Жөнөлүк илимпоздор бар да. Ошол эле жанагы Европа, Америка муну как технический, промышленный өндүрүш өзүнүн Ана бир нерсе бар, угуп тургула. Мен түшүндүм, карап тургула. Бир нерсе бар да. Кээ бир нерсе бүгүн пайдалуу, бир аз убакыттан кийин зыяндуу болуп калган нерсе болот. Ушунда шарият ошолордун эшигин жабыш үчүн азыртан эле токтотот. Мисалы, бул кайсыдан далил чыгат? Азыр мен айтайын да. Мүмкүн азыркы кезде сиздин жүрөгүңүз берилип атат, пайдалуу. Мен сиз менен талашпайм, пайдалуу. Бирок ушуга сизде гарантия барбы? Ушу пайда уланабы? Может, экөөбүз дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин бирөө башка жака буруп, башка жака буруп туруп талкалабайбы элибизде? Азыр. Эмне үчүн айтып атам? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге айтты. Сахih Бухарида риваят бар. Айша деди, мына Кабаны деди, Кабаны, Байтулланы. Ибрахим пайгамбар кандай курса, ошондой курулушуна кайрадан курганды жүрөгүм эңсейт деди. Бирок сенин коомуң жаңы исламды кабыл алып атат. Менен кийин пайгамбарыбыз буну өзгөрткөн. Анан ушу Кабаны бузмай, курмай кылып, оюн кылып албасын деп өзүнүн жүрөгүндөгү каалоосун аткарган эмес да, келечекти ойлопчу. Болбосо ошол эми пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү каалоо бул не деген каалоо, Ал 3 айырмасы бар экен. Кабага барсаңарчы, биринчиси хатим деп коет, такача. Ошол Кабада ичи экен. Ошону кошот элем деген. Экинчиси где-то 1,5 метр бийик да, 2 метрге жакын. Ошону жери менен пас болгон экен. Үчүнчүсү эки эшик болгон экен. Бул жактан киресиң, тиягынан чыгып кетесиң. Болсо бир эшик кылган, нар жагын жаап койгон да.
Ушу үчөөнү өзгөрткөндү мен каалай берем деген да. Бирок кылган эмес. Ушудан улам аалымдарыбыз бир эреже чыгарган. Золотое правило. Кайсы нерсе бүгүнкү күнү мисалы носкиге мас тартуу боюнча сапаттары туура. Шариятыбызга ылайык келип атат. Азыр мисалы турецкий носкилер келип атпайбы? Мас тарткангачы. Ошонун шарттары табылып атат. Бирок бизде азыр гарантия жок. Ошону көрүп алып туруп эртеге мына китайский носкиге мас тартып атса, ошон үчүн мына жерде азыр болсо дагы койгула. Эң жакшысы татынакай эле носкини чечип эле путты свежий кылып жуугула. Жууган талашсыз. Носкиге мас тарткан талаштууну таштагыла да. Талашсызын алмагыла деп атабыз да. Ошо сыңарындай дагы урматтуу иним, мүмкүн менен кичүү болсоң керек. Азыркындай маселеде жакшынакай талкуулап карайлы. Анан кийин кадам таштайлы. Алладан дуа кылып истихара окуйлу. Мүмкүн пайдалуудур. Аз келечек бизге маалым эмес. Мүмкүн азыркындай болуп, нар жак бер жактарын карап көрөйлү. Кок зыяндуураак болуп калса, лучше тегеле койгон жакшы. Себеп эртеге биз элибизди куратып албайлы да. Бул өтө чоң саясатта, чоң мамлекеттер бири-бирин ушу менен кырат да. Мен көп нерсени бул жерде айтканга туура келбейт эле, бирок кичине мындай чектин айтып кое берейин. Чоң мамлекеттер адамдарды бүгүнкү күндө адамдарды азайтуу программалары бар да. Азайтуу программаларда мына окшогон оорулар аркылуу, мына окшогон бардыгын эле мынтык менен ата берип азайта албайсың да. Жугушту спит менен, макулбу? Жугушту ар кандай нерселер менен, макулбу? Ошолордун бирөөсүнүн катары азыркындайлар менен дагы да. Ошон үчүн иншалла биз келечегибизди ойлоп, иншалла Кудай кааласа улуу урпактуу кыргыз эли кыямат күнгө чейин улансын. Ошон үчүн мына жакында жакшынакай ойлонуп туруп, жети өлчөптү бир кесели, анан таштайлы. Акыл? Давай. Дамла шариятта өкүл ата барбы? Шариятта туугандар өкүл ата, өкүл эне деген жок. Албетте мындай бар. 2 жаш үйлөндү. Экөө келишпей калды. Келишпей калганда эң жакшысы экөө гана чечсин да маселени. Сыртка чыгарбасын. Ал кандай кылат? Күйөөсү аялына насаат айтат. Жакшынакай айтат. Болбосо төшөгүн бөлөк кылат. Болбосо анан урат. Кандай урат? Муштум мененби? Алакан мененби? Жок. Жыгач мененби? Же чыны менен урабы? Жок. Бармак менен. Бармак менен эле уруп коесуң. Этиятта колуң кайрылып калбасын. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи катуу айткан. Аялдын бетине урган эркек эмес. Андай неме кылбагыла депчи. Хорошо? Бул бир. Анан экөө болбой калды, таптакыр эле болбой калды. Анан мындай деген эркектин тарабынан өкүл, аялдын тарабынан өкүл, ушулар сүйлөшсүн дагы экөөнү элдештирсин. Ошол учурда эле керек. Анан аз бизде өкүл ата, өкүл эне деген совсем эле башка жакка кетип калган да. Шариятта өкүм жок. Багымдат намаз, пешим намаз каза болсо кандай окулат? Багымдат намаз, пешим намаз каза болсо кандай окулат? Кандай окулат эле? Эгерде окулбай калган болсоңуз бүгүн багымдаттын азыр мисалы кечинде куптан намазда биринчи багымдат намазынын казасын окуңуз, экинчи пешим намазынын казасын окуңуз. Ушундай эле окулат. Эгерде сиз өмүрүңүздө 5 жолу каза болуп калган болсо, тартип деп коет. Алтынчысында өтө элек. Анда биринчи сөзсүз алгач намазды окулат дагы, андан кийин ада окулат. Мисалы өмүрүндө сизге биринчи фарыз болду, сизде ошол бир эле только пешим намаз каза болуп калды да. Шамга убак келди да, шамды окубайсыз. Биринчи пешимди окуйсуз, казаны. Анан кийин шамды окуйсуз. Бул кимге? Өмүрүндө анын мойнунда 5 маал намаз казасы жок болсо ошого. Бирок бизде андай жок болуп калды го азыр. Же барбы? Машалла. Эми жаштар эми болушу мүмкүн, Кудай кааласа. Атам намаз окуйт, бирок ичип алат. Арак алып келгенде сындырып салабыз. Ошол туурабы? Туура эле. Анан иншалла намаз окуган болсо кайра-кайра алып чыккыла дабатка. Апам жаш кезинде боюнан алдырган, бирок бала 7 айлык болуп төрөлүп каза болуп калган. Апам ошого кыжалат. Кыжалат болбосун. Бардыгы Алла Тааладан. Атам мени жактырбайт, апаңа болушасың деп. Атам апама жаман сөз айтканда, апама болуша калам, ошондуктан мени жаман көрөт. Батасын бербейт. Өлүп калсаң, башка балдарым деле бар дейт, дейчи. Кандай болбосун туугандар, ата-эне менен жакшы мамиле кыла бериш керек. Эч качан жаман мамиле кылбаш керек.
Социалдык тармакта Физиев аттуу жаран Ирактын түштүгүндөгү Нажаф шаарындагы имам Али ибн Абу Талибтин мечитинде Али разияллаху анху боюнча ачык үгүт кылып билдирүүнү калтырган. Ал жерде жашагандар Карбаланы Меккеден, Мединадан кийинки эң ыйык шаарларынын бири деп эсептешет. Анткени бул жерде 680-жылы Кербала согушунда Али разияллаху анхунун уулу жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын небереси имам Хусейндин аскерлери тарабынан өлтүргөн деп айтылат. Кабырды дагы ыйык тутуу керекпи? Бул жер ыйык жерге киреби? Шарият эмне дейт? Имам Хусейнди ыйык тутуу керекпи? Файзиев социал тармактын баракчасында Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам жана башка көптөгөн пайгамбарлар бул жерге коюлгандыгын жана жарандарды бул жерде келүүгө жана бул укмуштуудай сезимдерди баштан өткөрүүгө кеңеш берен деп жазган. Мен да кече ушу кабарды угуп калдым, туугандар. Биринчиден бул спортсмен жигитибиз Кыргызстандын сыймыгы, оюмча эми баягы өзүнүн жеке сезимдерин кичине кабарлап коюшу мүмкүн, бирок бул адашпаш керек да. Спорт бөлөк, идеология бөлөк. Ишеним деген бөлөк. Орта Азия элдери биз ахли сүннет вал жамаат, сүннөт бекем кармангандар. Ошол эле кезде башка дин өкүлдөрүн дагы сыйлаган, урматтаган, бирок өзүнүн ишениминден чыкпаган элбиз биз. Карбала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небереси Хусейн разияллаху анху ошол жерде шейит болгон, ал анык. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсүн жакшы көрүү имандан. Бирок ошол эле кезде биринчи пайгамбарыбыздан кийинки даража Абу Бакыр турат. Андан кийин Умар турат. Андан кийин Усман турат. Андан кийин Али турат. Радияллаху анхум, Алла Таала баарынан ыраазы болсун. Ана мындай чакырык таштаган туура эмес, мен ачык айтып коеюн. Бул межрелигиозный кичине бир келишпестикке алып келип коет. Ошон үчүн иншалла бул жакшы спортсменибиз Кудай кааласа туура түшүнүк менен кабыл алып, bunday чакырыгынан токтотот деген ойдомун. Токтотуш керек өзүчү. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа өзүнүн жакшы карманганы болсо мейли эчтеке эмес. Бул эми мисалы Кабага барса сезим аерде совсем бөлөк да. Мейли ошол жерде өзүнүн баягы адамдын толкунданган мисалы сезими болоттур. Бирок мына жерде айтайын, Адам алейхиссалам, Нух алейхиссалам ал жерде жок, ачыгын айтып коеюн. О пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан эмес. Ошол жерде болгондо айтаар эле. Пайгамбарыбыз айткан эмес. Адам алейхиссалам качан ким бар эле, ким көмдү ани? Каякта эми? Бул эми жомок да эмичи. Мындай жомокторду аралаштырбаш керек өзү. Ар кимдин ойлорун неме кылыпчы. Албетте пайгамбарлардын баарын урматтайбыз, баардык жерде сыйлайбыз, макулбу? Бирок ыйык жер боюнча дагы айтып коеюн. Ыйык жерди пайгамбарыбыз 3 эле жерди ыйык деген. Калган жерди ал ыйыкка кирбейт. Жакшы угуп алыңыздар. Эң биринчи ыйык жер Масжидил Харам, Мекке шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган жери Масжидил Харам. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнгө чейин эс алып жаткан жай Масжидил Набави, пайгамбарыбыздын Медина шаары, дагы ошол ыйык жер. Үчүнчүсү Сулайман пайгамбар курган Кудус, Масжидил Акса. Мына ушул жер. Ушу үчөөнө ниет кылып, зияратка кылып барсаңыз болот. Калган жерге барсаңыз күнөөкөр болуп каласыз. Албетте, мынандай тарыхый экен деп Бухарага барыңыз, Карбалага барыңыз, мисалы да, Самаркандга, Испания, ал жакта Куртубага, мисалы башка жерлерде. Бирок ошол жерде соо көп экен деп бара турган болсоңуз адашасыз. Бардыгы тегиз ушул 3 жер. Ошондуктан иншалла урматтуу кыргыз элибиз, жаштарыбыз өзгөчө, Кудайга шүгүр, мынакей кылым карыткан биз сунни направленияда бардык өзүбүздүн жолубуз, Мекке, Медина, мына Мекке ошол жерде кыбла, вот ошону карап жаштакай карманып келиш керек деп ойлойм. Албетте иншалла бул чакырыгына Кудай кааласа акырын өзү туура жолго салар деген ойдобуз, Мисалы бир алым болсо, илимдүү, таква алым түшүнө кирип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир амалды айтса да, ал амал сахih хадисте да келбесе, даиф хадисте да келбесе, Куранда да келбесе, ошол амал кылынабы, кылынбайбы? Караңыздар, аны шарият катары кылынбайт. Тажрыйба катары мүмкүн.
Ал шарият емес. Түшүндүңүздөрбү? Ал шарият емес. Мисалы кандай эле бир кушкабарлыктар болуп калса, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кээ бир ошондой аулия салихиндерге, сахабаларга деле учурунда келген, кийинкилерге деле түшүндө кирип, моундай деп айтылып калса, ал шарият емес, айтып коеюн. Дагы айтайын, ал шарият емес. Жөн ал аалымдардын түшүндө пайгамбарыбыз сүйүүсүнөн көргөн бир тажрыйбасы катары колдонсо болот. Аны ибадат катары, ошо фарыз, сүннөт, важип экен деп эсептебеш керек. Түшүнүктүбү? Все. Убакыт болуп калды окшойт. Субхана роббика роббил иzzати амма ясифун ва саламун алейкум. Алхамдулилlah. Алла разы болсун.